Англияга келип, клубникада иштегенге да жетиштик. Бул фирмада бонус деген нерсе жок экен, только почасовой саатына 11,44 фунт, сомго айлантканда 1200 сомдун тегереги болуп калат. Достор, анан дагы бир айта кетчү нерсе, биздин виза ушундай гана талаа жумуштарына гана ылайыктуу. Эгерде Англияда башка жумуштарга да иштей турган мүмкүнчүлүк болгондо, бул иштерде иштебей кетип калсак керек эле. Мына ошон үчүн атайын ушундай гана иштерге жөнөтөт экен. Жумуш оор. Эртең мененки саат 8ден кечки саат 5-6га чейин жумуш кыласың. Саат 12де брейк берилет, дем алуу, обед кылып, наркы берки жумуштарыңды бүтүрөсүң. Андан башка дем алуу берилбейт. Калаган убактарда тынбай жумуш кылышың керек. Азыр биз жаңы курулган теплицаларга клубникаларды отургузуп, жаңыдан анан былтыркы эгилген клубникалардын чөбүн тазалап, куурагандарын алып, бир аз суюлтуп, ушундай жумуштарды кылып жатабыз. Садак аланчан иштеп атабыз го деген. Бу жерге сени бирөө айдап келген жок, өзүң келгенсиң. Ыраазы болуп иштей бер. Достор, анан дагы бир айта кетчү нерсе, ар фирмалардын өзүнүн жараша талаптары бар. Мен ушул фирмада коюлган, бизге коюлган талаптарды гана айтып жатам.